16-майда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети акыйкатчы кызматына талапкерлерди карап экөөнү тең колдоду. Маселе 17-майда парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Акыйкатчы кызматына Жогорку Кеңештин фракциялары 2 талапкерди сунуштаган. Ата журт Кыргызстан фракциясы талапкер катары башкы прокурордун мурдагы орун басары Жамиля Жаманбаеваны, ал эми Ыйман Нуру фракциясы Күлера Кубатованы көрсөттү. Бишкек шаарында Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында 2500 окуучу хор менен манас айтты. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара Ураанын манас кароо сынагынын алкагында өткөрүлдү. Иш-чаранын максаты улуттук баалуулуктарды сактоо, патриоттуулукка тарбиялоо, манас эпосун жайылтуу жана президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адептик өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу болуп саналат. Ош шаардык милициясы 15-майдан 16-майга караган түнү Ош шаарында курал-жарактарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактап жүргөн жарандардын тобу кармалгандыгын маалымдады. Билдирүүдө айтылгандай, куралды мыйзамсыз алып жүргөн шектүү кылмыштуу топ жүргөн унаада автомат жана бир даана тапанча октор менен табылып алынган. Кармоо учурунда алар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүшүп, качууга аракет жасашкан. Унаада Аксы районунун 1996-жылы туулган тургуну, Өзгөн районунун 1993-жылы туулган тургуну жана Кара Суу районунун 1994-жылы туулган тургуну болгон. Учурда алгачкы тергөө амалдары жүрүп жатат. Кармалгандардын баары мурда бир нече жолу сот жообуна тартылган жарандар деп айтылат маалыматта.